Исхак Разаковдун жетекчилерге колдонмо сабак болоорлук жетекчилик принциптери, методдору деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Разаковдун бүгүнкү жетекчилерге колдонмо сабак болоорлук жетекчилик принциптери, көз караштары, анын өзү колдонгон методдору тууралуу маалымат аласыздар. Аны дагы өзүңүздөрдүн иш тажрыйбаңыздарда колдонсоңуздар мыкты жетекчи болосуздар деген ойдобуз. Адам жакшы жетекчи болоордон илгери ал жакшы инсан болууга тийиш. Анда эмесе Исхак Разаковдун өзү колдонгон жетекчилик принциптери жана методдоруна көңүл буруңуздар. Биринчи, чыгармачылык менен изденип ийкемдүү жетектөө. Экинчи, өз кесиби тармагы боюнча жетекчилик билимин, жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, ишти башкаруунун жетекчиликтин деңгээлин системалуу жогорулатуу. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, мага ушул жери абдан жакты. Төртүнчү принципи кол астында иштөөчүлөрдүн эмгек шартын жакшыртуу, алардын материалдык кызыгуусун арттыруу жана эмгегин адилеттүү баалоо. Ушул жеринен көпчүлүк жетекчилер аксаган учурларын дагы көрүп калабыз. Ар бир өзүнүн кол астында иштегендердин эмгегин адилеттүү бааласак, демек өзүнүн дагы кадыр баркы жогору болот. Бешинчи, өзү жетектеген тармакта жакшы каалоодогу сын пикир айтуу, кабыл алуу климатын киргизүү. Ал эми алтынчысы, башкаруу аппаратын өркүндөтүп, анын ишин, стилин, методун жакшыртуу. Ошондой эле аппараттын ишинде оперативдүү, конкреттүүлүк, иштиктүүлүк болуусу зарыл. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул жетинчиси да өтө маанилүү, баардыгыбызга керектүү нерсе экен. Өзүң жаңыны жарата албасаң, башкалардан үйрөнүүдөн уялба. Сегизинчи, кесипкөй адистер, тажрыйбалуу ишмерлер, эл менен кеңешип иштөө. Тогузунчу, башкарууга жана ишке илимдин эң жакшы жетишкендиктерин жана тажрыйбаларын киргизүү. Онунчу, эки маселени өзгөчө маани берип, анализдеп үйрөнүү. Биринчи, кемчилик катачылыктарынын себептери. Экинчиси, ийгилик жетишкендиктин сырларын. Ушул эки нерсени дагы маани берип, көңүл буруп, эгерде ошол өзүбүз иштеген жааматта кандайдыр бир кемчилик, катачылыктар болуп атат, анын себептерин анализдөө экен. Ал эми экинчиси ийгилик жетишкендиктин сырлары. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, 11-чиси өтө маанилүү. Жетекчи биринчи кезекте биринчи убакытты, экинчи кадрды, үчүнчү резервди, төртүнчү мүмкүнчүлүктөрдү рационалдуу пайдалануусу зарыл. Демек, жетекчилер убакытты, кадрды, резервди туура тандап, туура пайдаланса, иши натыйжалуу болот экен. Кийинкиси, жетекчилер сынды жана өзүн өзү сындоону иштеги метод катары пайдалануусу зарыл. Ар бир айтылган сынды туура кабыл алып, бул өзүнүн ишиндеги метод катары дагы кабыл алыш керек экен. Көңүл буруңуздар, бул дагы өтө маанилүү, абдан керектүү нерсе экен. Иштеген иштерге сын көз менен баа берүү, мактанчактык, көп кетүүчүлүк менен күрөшүү. Ушул дагы абдан керектүү метод экен. Ар бир жетекчи эске алып койсоңуздар, коллектив ичиндеги ушундай жакшы көрсөткүч, ийгиликти көп багындырган кызматкерлериңиздер бар болсо, мактанчактык, көп кетүүчүлүк менен дагы күрөшүүңүздөр керек экен. Кийинкиси, кожо көрсүнгө мактануу үчүн эмес, абалды жакшыртуу, өнүгүү үчүн иштөө. Утурумдук, күнүмдүк иштерде эле ийгиликтүү аткарып калбастан, тармактын, өлкөнүн келечектеги өнүгүүсүн камсыз кылуучу улуу максат пландарды алдыга коюп, чечкиндүүлүк менен ишке ашырууга аракет кылуу. Анда эмесе, урматтуу угармандар, сабакты жыйынтыктап жатып, жетекчиликке өзүн өзү тарбиялоодо дагы кандай нерселерге көңүл буруш керек? Биринчи кезекте, жетекчи өзүн өзү моралдык, психологиялык жактан да өзгөртүп тарбиялоо керек. Мисалы,
адилеттүүлүк, жөнөкөйлүк, тең салмактуулук, токтоолук, сабырдуулук, чынчылдык, кечиримдүүлүк, ак ниеттүүлүк, шыктандыра билүү, башкаларга кам көрүү жана башка сапаттар. Ошондой эле өзүнүн ыйманын, ишенимин, акылын, пейилин, мүнөзүн, убактысын, ишмердүүлүгүн, каалоосун башкарууга өзүн өзү тарбиялоосу керек. Бүгүнкү сабакта сиздер Исхак Разаковдун жетекчилерге колдонмо болоорлук жетекчилик принциптери, анын методдору менен тааныша алдыңыздар. Ар бир жетекчи айтылган принцип, методдорду эске алат деген ойдобуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.